Bir günde bir kutusuna kança сомдон акча чогултулат? Өтө жакшы түштү дегенде 3000ге чейин түшүп калат, ошондой эле өтө көп сумма түшпөйт. Орточосу 5000 орточосу. Он миң буга чейин тапшырып кеткенбиз, бүгүнкү күндө 40 миң болду, ошо менен сага 50 миң. 10 күндүн ичинде ошо 50 миң иштеп бердик. Жолдон ушу акча түштү, 102 миң, жүргүнчүлөргө да Алла разы болсун, ушу жолдо шопурларга дагы. 10 күндө да берлерге туруп. 5 ayol kishi keldi, tortib ketishdi. Ashi bo'yicha yo'q ketdim. Ejam 1 сомдок акча беришкен. 1 so'm akça bergan yo'q. Салмасызбы, урматтуу көрөрман, биз буга чейин сиздерге ушул Бишкек Ош жолунун ар кайсыл бөлүгүндө туруп, наминтеп кутулар менен акча жыйнап жаткандар кимдер экенин, алар кимдер үчүн каражат жыйнап жатканын билип берүүгө аракет жасаганбыз. Андан бери бул жайда турган, мына ушундай жолдо туруп акча жыйнап жаткан фонддун өкүлдөрү кагаздан жасалган кутуларын жыгачтан жасалган кутуларга өзгөртүп, кулпларды салып, ошондой эле фонддордун аттары түшүрүлгөн формаларды кийишип, бир аз өзгөрүүлөрдү жасашты. Бүгүн мен сиздерге бирок алар тууралуу эмес, мына ушул жолдо туруп акча жыйнап жаткан адамдарга бир күндө бир кутусуна канча сомдон акча чогултулат жана ал каражаттын канча бөлүгү ошол сүрөттөгү бейтапка жетип барат, мына ушулар туурасында айтып берем. Бишкек Ош жолунда каражат чогулуп жаткан кайрымдуулук фонддордун бири Базаркоргон районунун тургуну Элмурат Аскаровго акча чогултуп берүүдө. Элмурат борун алмаштыруу үчүн 35 миң доллар акчага муктаж. Анткени менен Айлхан Кейжи эл аралык кайрымдуулук фонду бир айга чукул убакытта 50 миң сом гана каражат чогултуп берип, кезекте турган башка бейтаптарга каражат жыйноо үчүн эми ага каражат жыйноону токтотту. Буга чейин өзүң билесиң, 10 миң сом тапшырып кеткенбиз, акам. Бакы суукта машиналар анча болбой, эми мына бүгүнкү күндөн, кечеки күндөн баштап машиналар көбөйгөнүнө байланыштуу кичине түзүүрөөк түшө баштады. Мынакей ушул жерде бар жогу эсеп кысабы менен ар бирин ушу жазып койгонбуз. Өзүң билесиң, буга чейин дагы жазып тапшырам мен ар бир адамдаргачы эсеп кысабы менен. Эми тыйындары менен канча тыйын болгону. Общий суммасага 10 миң буга чейин тапшырып кеткенбиз, бүгүнкү күндө 40 миң болду, ошо менен сага 50 миң. 10 күндүн ичинде ошо 50 миң иштеп бердик. Алла разы болсун. Бизден разы болорсуң, кам. Мен сага айткам, мен ушул 10-15 күн иштеймин, сүрөттү түшүрөмүн деп. Эми бүгүнкү күн менен ушул сүрөтүң түшөт. Албетте жогорудагы Айлхан Кейжи эл аралык кайрымдуулук фонду бейтапка жардам берди. Бирок алар чогулган каражаттын канча бөлүгүн бейтапка алып келди? Негизи эле күн сайын бир кутуга орточо канча каражат чогулат жана бейтапка анын канчасы келиши керек эле? Мына ушул суроолорго жооп табуу үчүн алар каражат чогулткан Бишкек Ош жолунун Кочкорта шаарындагы бөлүгүнө бардык. Калыстык үчүн айта кетүүчү жагдай буга чейинки сын пикирлерди эске алуу менен аталган фонд келишим менен иштеген балдарга кайрымдуулук фонддун өкүлү экенин ырастаган атайын формаларды кийгизип, кагаз кутуларын жыгачтан жасалган кутуга өзгөртүп, коопсуздук үчүн кутуга кулп салган. Анткени биз буга чейин ыктыярчы катары иштеп жаткандар кутудагы акчаны кымырып алышы мүмкүн экенин айткан жайыбыз бар. Бирок кутуга кулп салынган менен кулптун ачкычы кайра эле ошол жерде иштегендердин колунда турат. Буга чейин биз кутучулар менен чыгайлы дегенбиз, балдар жанагындай оор экен, андай дегендиктен биз коробкаларды бергенбиз. Андан кийин ушундай ситуацияларга байланыштуу биз кутучаларды кайрадан койдук. Койгондон кийин эми бул жерде старший волонтерлор болот. Ар бири көзөмөлдө ошол алынган акчаларды, ошол жерге салып аткан акчаларды бир күн кечке мына старший волонтерго күлүштөрүн беребиз. Ошол адамдар өздөрү волонтерлорубуз кечке контролдоп туруп, анан кечинде барып ошол өздөрү отчет кылышат. Мейли, мындагы кыздар же балдар ыймандуу болуп, бейтап үчүн чогулган каражатка тийбейт деген сөздөргө ишенип туралы. Буга чейин Айлхан Кейжи эл аралык кайрымдуулук фондунун мүчөлөрү Ташкөмүрдө жана Кочкортада каражат чогултушчу. Белгисиз себептер менен алардын бир тобу ишин токтотуп, учурда Кочкорта шаарында гана 2 куту менен акча чогултуп жатышат. Фонддун жетекчиси күн сайын бир кутуга 1000 сомдон 3000 сомго чейин каражат чогуларын айтканы менен, андагы куту кармаган кыз орточо 5000 сом чогуларын айтып, агынан жарылды.
ар кандай сумма көбүнчө 2000 түшүп калат же 1,5 өтө жакшы түштү дегенде 3000ге чейин түшүп калат. Ошондой эле өтө көп сумма түшпөйт. Бир кутучадан бир күндө канча сомго чейин акча чогулат орточо? Орточосу 5000 орточосу. Эртең мененки саат 9-дан 6-га чейин турабыз бул жерде, исмен боюнча. 2 исмен болобуз. Күнүнө 4 сааттан же 2 сааттан алмашабыз. Жогоруда айтылган суммалар бир күн бою чогулчу акча. А биз саат 16-лар чамасында кутучулардын ичиндеги акчаларды эсептөөнү сурандык. Башкача айтканда, алар биз акчаны эсептеген убакыттан кийин дагы 2 саат ошол жерде болоорун белгилегим келет. Ошентип биринчи кутуну ачканыбызда ичинен 7000 сомдой акча чыкты. Ал эми экинчисинен болсо 5000 сом, жалпы жонунан 12000 сом. Анын 20%, башкача айтканда 2400 сому фондтун өзүндө калып, калганы кутуга сүрөтү чапталган бейтапка тапшырылат. Альхамд KG эл аралык кайрымдуулук фонду жалпы жонунан Элмурат Аскаровга 20 күндөй убакытта 50 000 сом жыйнады. Бүгүн ишибиз жакшы болгондуктан азыр 7000 акча болуптур эсептесек. Саат 4кө чейин, Ооба. Бишкек Ош жолунда туруп каражат жыйнап жаткан фонддордун дагы бири Мээримдүү элим коомдук кайрымдуулук фонду. Алар 2 жайда 4 куту менен бейтаптарга акча жыйнайт. Аталган фонддун жетекчиси да бир кутуга күн сайын 1000 сомдон 3000 сомго чейин акча түшөрүн айтты. Анткени менен саат 16-лар чамасында эле бир кутусунан 3700 сомдой акча чыкты. Аларда дагы 2 саат акча чогултат. Аталган фонд чогулган каражаттын 10%-ын же жогорудагы сумманын болгону 370 сомун алып калып, калганын бейтапка берет. Эртең менен саат 10-11-де келишет. Кечки саат 5-6-га чейин. Ondan sırtkarı bu жерде abette жарым saat, 1 saat damarşat. Себеби кечке туруп берип, булардын дагы путтары оройт. Азыркы учурда саат 4 болду. 3700 сом чогулуптур бир кутучадан. Ушундай эле фонддордун дагы бири Ак Ниет кайрымдуулук фонду. Аларда Бишкек Ош жолунда жана Кызылкадагы жолдо туруп кайрымдуулукка акча жыйнайт. Аталган фонддун жетекчи орун басары Айсулуу Турдиева ар бир кутуга күн сайын 2000 сомго чейин акча чогула турганын билдирди. Анын 40% фонддо калса, 60% муктаж адамдарга жеткирилет. Булар азыр примерно жакшы болду дегенде, булар 2000ге чейин барат. Болбой калды дегенде 700 000 тапканга чейин болуп калат. Эми бул 1000 тапканда 250 сом өзүнүн эмеси акысы болот. Жылкырек болот деген чейин болот. Мен ошон үчүн болбой калды. Мен эсептеп коюп кетерим дагы. Бир жумада 1-5 миң котором, же болбосо черезден болуп котором да. Катышуулан өзү мисалы директорго 500 сом алып коебуз балдардын эмесине. Чиликтүү үчүн ачкан үчүн өзүнүн карьерасы үчүн ол 500 сом алат. Калганы ошо медрекага жетет да. Жогорудагы фонддордон айырмаланып, Кыргыз жаш күч бирикмеси бейтаптарга акча жыйноо үчүн алардын жакын адамдарына куту менен атайын форма берип өздөрүн жолго чыгарат. Алар акчаны жыйнап бирикменин өкүлдөрүнө болгону отчетун берет. Маселен, Рахшанбек Нуриевдин туугандары 10 күндө эле 2 куту менен 100 000 сомдон ашык каражат жыйнаган. Şu жолдон ушу акча түштү, 102 000, жүргүнчүлөргө да Allah разы болсун, şu жолдо шопурларга дагы. 10 күндө да бир жерде туруп. Албетте биз кайрымдуулук фонддордун баары бейтаптар муктаж үй бүлөлөр үчүн чогулган каражаттарды кымырып жатат дегенден алыспыз. Бирок бирөөнүн сүрөтүнөн муктаждыгынан пайдаланып, каражат таап жаткандар да жок эмес. Ошондуктан каражатты бейтаптардын жакындары өздөрү жыйнап же фонддордун ишин көзөмөлгө алышса деген эле ойду айткыбыз келди. Кабылбек Ачконбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.